Бүтін Қырғызстан Мадумаров, урматтуу кесиптештер, bir нерсени так белгилеп коебуз, тарых үчүн бул. Кече юрист айтып койсун пикирди деп, юрист мыйзам чыгаруучудан келип сураш керек. Адатта ушундай болуп келген. Мыйзам чыгаруучу эмне деген түшүнүк киргизди ушул мыйзамга деп. Мыйзамдарды талкуулоо, чечмелөө жалгыз жогорку кеңештин гана укугу, башка эч кимдин укугу жок. Конституцияны чечмелөө, конституциялык соттун укугу, жападан жалгыз конституциялык соттун ага жогорку кеңештин дагы, өкмөттүн дагы, президенттин дагы, жогорку соттун дагы укугу жок ага. Ама ал жерде туруп, юрист деп койсо, юрист чыгып калып чечмелеп койду 87-беренени. Конституциянын беренесин чечмелеп койду. Ошондуктан кечээки кабыл алган чечимибиз, кечээки кабыл алган мыйзамдарыбыз аябай каттуу шек туудурат. Тарых үчүн айтам. Bir күндөр келет ушул маселелердин баардыгы көтөрүлөт кайра. Көрүп атабыз, бүгүнкү күндөн көрүп атабыз. 10 жыл баштакы, 12 жыл баштакы кабыл алган чечимдерди бүгүн көтөрүп чыгып, не деген баалар берилип атат. Биздин 7-чи чакырылыштын депутаттарына кумаркананы ачуу боюнчагы мыйзамыбыз конституцияга чечмелеп берип коюш бир жигит, бөлүм башчысы. Мындай бир башаламандык, мындай бейбаштык биздин кыргыз тарыхында болгон эмес, болуу мүмкүн да эмес. Себеп конституция так жазылып турат. Ким чечме бере алат? Ошону эске алып коюш үчүн мен дагы бир жолу айтам, келечектеги урпактарга тарыхтын алдындагы жүзүбүздүн жарыктыгы үчүн айтам мен. Кечээки кумаркананы ачуу боюнча кабыл алган чечимдер мыйзамсыз. Саламатсыздарбы, урматтуу депутаттар, урматтуу Талант Турдумбаевич. Бул мыйзам боюнча эртеден бери талаш тартыш жаралып атат. Бул жерде конституция эң башкы мыйзам, бардык мыйзамдардан жогору турат. Ошондуктан конституциянын 86-чы беренесинин 4-чү бөлүгүнө ылайык бул мыйзамды өттү деп эсептесек болот. Анткени ал жакта так көрсөтүлгөн мыйзамдар жогорку кеңештин көпчүлүгүнүн добушу менен кабыл алынат деп. Макул 59 каршы 9, бары 68, катталды 74. Мыйзам долбоору кабыл алынды. Масалиев Бүтүн Кыргызстан фракциясы. Урматтуу кесиптештер, мен Алмаз Акунжановичке кайрылат элем да. Кечээги кабыл алган мыйзам боюнча сунуш катары айтып атам. Сиз президентке жеткирип, кынтыксыз кабыл алынган эмес деп кол коюудан баш тарттыңыз. Бул тарыхта чын эле калат. Тарыхта биринчи жолу жогорку кеңештин юридикалык бөлүм башчысы конституцияны чечмелеп бизге түшүндүрмө берип атат. Бул эч качан мындай мыйзамга дал келбеген нерсе. Биз өзүбүз чечим кабыл алабыз, маселе жок. Бирок биздин жетекчилерибиз юрист айтты деген сөз болбойт. Залда 90 депутат болсо, жок дегенде 80 юридикалык дипломдору бар. Ал жигиттен кем эмес. Анда келгиле ушул Бабур Мамытовду төргө отургузуп ошол жерде чечмелей берсин. Бизде конституция боюнча чечмелегенге конституциялык сот бар, жана жогорку кеңеш бар. Болгондо да жогорку кеңеш мыйзам түрүндө кабыл алыш керек экен. Анан эме бул мыйзамдын кемчилиги бар. Бул башынан бери айтканбыз. Регламент кабыл алганда эле айтылган болчу, бул бир аз кичине түшүнбөстүк болуп атат. Ушундайга жол берип атат. Мына жылдын башынан баштап, биз жумуштун башынан баштап, бир киши добуш бербесе 4-5 жолу добуш берип атабыз. Анда кылган ишибиз бекер болуп атабы? Мен сизге сурап элем, биз жогорку кеңеш өзүнүн кадамын аткарды, президент мыйзамга бекем турса, бул мыйзамдан баш тартып кайрадан кароого жөнөтүш керек. Бул бир. Экинчиден, урматтуу жолдош Сыздыгалиев, мен сизден сурап элем, кечээ мына жерде жигиттерден мен сурадым, распечатка бергилечи мага добуш бергенде. Булар айтат, төрага уруксат бербей атат деп. Депутаттар тыюу салды деп. Бул мыйзам чегинде тыюу салынганбы, же төраган же сиздин буйругуңузбу? Распечаткага илгертен бери биз эркин эле алчубуз го. Жашыруунбу бул? Мага мен сизге кайрылат элем, ушул кечээги добуш берүүнүн 5 жолкуну распечатканы мага берип коюңуз. Мен эч кимди шантажировать этпейм. Эч кимди коркутпайм. Бирок мага керек болуп атат. Биз баарыбыз эркиндикти көрсөтөбүз. 10 секунд кош бергиле. Распечатка бербесе мен аябай позиция неудобно болуп атат да мен. Ушул жигиттен жадалып сурашым керек.
Сиз уруксат берип койсоңуз берсем ага распечатканы. Бул менин укугум да. Рахмат. Ал боюнча мен дагы көрө элекмин. Мен да көрө элекмин. Эгер төрагага уруксат берсе көрөбүз анда. Төрага. Эгер эметсе айталы, мына мен сизге өздөрү алып барып көрсөтөт анда. Мен айтам.